керек. Мен есепте. 17 миң жақтан азмаға. 17 миң разница чыгып атат. Бул кандай бул? Кошуна экөөбүз бири-бирибизден сураштырабыз. Ал 5 миң, ушундай 4 миң төлөп жүрчү эле 21 миң. Ал эс огу эле жатат. Давление көтөрүлүп. Бул акылга сыйбаган. Мурун кайда эле эме кылганбыз. Подозрительный болчу, потому что дайыма күнөмө келип эме кылчу да. Мындай жазчы. Анан бір сөз. Числонун 20-ларына Счетчиктен көрсөтөт. Мен бир айда канча жагып атканын, канча нагрузка менен счетчик иштеп атканын. Эми ал жерден бардыгын ошол жерден анысы түшүнүп берсек болот да. Мисалы, суткасына канча электр энергиясын алып атат, бир айда канча жагып атат, кандай тариф менен төлөп атат, азыр бияктан толук маалымат бердик. Еще азыр үйүнө барып, өзүнүн счетчигин көрүп туруп, анан ошол жерде методологист жалпак тил менен түшүндүрүп берет. Тариф бизге бекитип берилген. İşte otobüste düşündürүү иштерин айтпадым, азыр жогоруда айтып кеттим. Инспекторлор дагы өзүбүздүн инспекторлор үйүнөн ошол жерден показанияны алып атканда, же болбосо счетты алып берип атканда, ар кандай вопростор болсо ошол жерден түшүндүрүп беришет. Андан кийин кандайдыр бир маселелер болсо, ал жерден түшүнбөгөн маселелер болсо, бияка келсе жакшынакай түшүндүрүп, керек болсо үйүнө барып түшүндүрүүгө даярбыз. Ваш компьютер. Раньше, когда была вертушка, вот мы оматывали, вы могли к нам предъявить претензии, что мы вас обманываем. Теперь вы считаете сами, мы в счетчик не заглядываем, мы заглядываем только тогда, когда сумма беспредельная. И вообще мне сказали, оказывается, у вас компьютер главный может некоторым абонентам накручивать эти киловатты. Это не равносторонний тердесия, равномерно, это когда вот это. Жашынакай бөлүнүп турат. Нет. 3 айга бөлүнүп турат жашынакай.